Чолпон Ата шаарында 11-12 августтан нөшөрлөп жааган жаандан кийин сел жүрүп Чолпон Ата шаарындагы айрым үйлөрдү, Бостери жана Бактı Долоноту айылынын 2 көчөсүн, андагы үйлөрдү суу каптаган. 4 күн аралыгынан бери Чолпон Ата шаардык мэриясы жеринде селдин кесепеттерин жоюу иштерин кызуу жүргүзүшүүдө. Биз азыр бүгүнкү күндө ошо коркунучту жоюу максатында өзүбүздүн жарандык коргоонун техникаларын тартып, өзүбүздүн астыбыздагы муниципалдык ишканалардын техникаларынын жардамы менен чоң каналдарды каздыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Жана ошондой эле турак жайлардын ичине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин жардамы менен жанакы ар кандай таштандыларды тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Селден жабыркаган Бактı Долоноту айылындагы көчөлөр сүрдүрүлүп, жолдор оңдолуп, Чолпон Ата шаардын карамагындагы 2 айылдын сел өтүүчү каналдары мэрия тарабынан кеңейтилип, мэриянын тиешелүү адистери жабыркагандарга жакындан жардам көрсөтүп жатышат. Азыркы учурда Чолпон Ата шаарынын Чкалов кичи районунун түндүк тарабында сел алып өтүүчү каналды кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Ушундай эле иштер Чолпон Ата шаар аймагында, Бостери айылында жана ошондой эле Бактı Долоноту айылында сел отводдорду кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Суу момундай болуп, маякка чейин болду да. Момундай агып, кошунан сарайдын бурчу түшүп калды. 11-2 рет сел каптаган күнү ошому биздин үй жабыркады, бир аз кородон суу агып, жана бүт газондун үстүн каптап калды. Подвал 2 метр суу көтөрүлдү, ошо каптап калды. Анан ошо каптаган күнү эле МЧС менен мэрия келип сурап, жардам берип кетишти. Анан кийин азыр каналды кеңейтүү иштери жүрүп атат. Ысык көл районунун Чолпон Ата шаарында жүргөн селдин кесепетин жоюу жана кечиктирүү иш-чараларды көрүү үчүн Чолпон Ата шаардык мэриясынын буйругу менен өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. 4 күн аралыгынан бери калыбына келтирүү иштери аягына чыгып калды. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.